Күйөөмдүн телефонун чукулап отуруп, эски курбуларымдын номерин көрүп калдым. Бир айдан бери башкача. Ушу точно менден жашырган бир нерсеси бар. Сөз баштасам, көздөрүн ала качып тайсалактап кетет. Жумушунда да көп кармалчу болду. Кечээ поликлиникага баратып, ресторандан чыгып келатканын көрүп калдым. Чалып сурасам, түшкү тамактанууга келгенин айтты. Турмуш курганыбызга 9 жыл болду. 2 уулубуз бар. Идеалдуу үй бүлөбүз деп айта албайм. Кээде зеригип кеткенде концерт коюп турабыз. Жолдошум аябай камкор адам. Муздаткыч бош туруп калса чый-пыйы чыгып кетет. Ар дайым курсагыбызды ойлоп басып жүрөт. Күн сайын чалып, тамак иштиңерби деп сурап турат. Анан дагы өзүңдүн айлыгыңды өзүңө курот. Үйгө меники деле жетет деп койгон. Бир жолу эмгек акымды алып, үйгө продукты көтөрө келгем. Аны билип калып катуу таарынган. Ошондон бери тапкан акчамды өзүмө куротом. Сыртта балдары менен итке кепе жасап жүргөн. Мен үй оокаттары менен али келем. Бир маалда көзүм тумбучкадагы телефонуна түштү. Акырын барып жандырдым. Паролун билем, баш кошкон күнүбүз. Контакты деген функцияны басып аттарды карай баштадым. Көргөн көзүмө ишенбедим. Курбу кыздарымдын номери жүрөт. Алар менен көптөн бери көрүшө эле келем. Бул кайдан таап алган? Колдорум титиреп, телефонун жерге түшүрүп алдым. Дароо ордуна коюп, бөлмөмө чуркап кирип кеттим. Баары бүттү. Ыйлап кирдим. Андан бери бир жума өттү. Көңүлүм жок жүрсөм, билмексем болуп, эмне болду деп коет. Баарын айтып, чекит коюп койгум келди. Бирок бир нерсе кармап турду. Тамактанып отурсак, бир номер чалды. Шап туруп залга кирди. Акырын басып барып тыңшасам, бүгүн саат 7-де бир ресторандан жолугаарын шыбырап жатыптыр. Ордумда келип, билмексем болуп отуруп алдым. Кечинде жумуштары бар экенин айтып чыгып кетти. Туп-туура саат 7-де тигисине айтып жаткан ресторанга барсам, алдында күйөөмдүн машинасы токтоп туруптур. Ачуу менен дөңгөлөгүнө бир тептим. Анан ушундай күч менен ресторанга учуп кирсем, куттуктайбыз деп эски курбуларым, коллегаларым, классташтарым, ата-энем, бир туугандарым тосуп алышты. Күйөөм гүл көтөрүп чыгып, агент 007 менин туулган күнүң менен деди. Туй ата, бүгүн туулган күнүм эмес беле? Булак билесиңби, Кейже?